31 бөлүм. Интриганын башталышы. Жайнагүл менен баш кошуу чечимин кабыл алышкан күндөн кийин жоодардын кубанычынын артынан кубанычтар катары менен келди. Анын совет бийлиги орногондон кийин жаш болгонуна карабай, ВЧКда иштеген жылдардагы каармандыгы, Фергана өрөөнүндө басмачылар менен күрөштөгү өзгөчө кызматы эске алынып, ОГПнын эң кадырлуу сыйлыгы — ардактуу чекист белгиси менен сыйланды. Бул сыйлык менен кошо ага мамлекеттик коопсуздук кызматынын жетекчилиги тарабынан ысымы чегилген күмүш саптуу Маузер тапанчасы да тапшырылды. Жаш курагында мындай бийик ишенимге жетүү бүтүндөй башкармалыкта сейрек кездешчү окуя эле. Элдин алды болуп, ушунчалык ишинде ийгиликке жетип жатканына кубанган достору да, ичинен тымызын көрө албаган душмандары дагы көбөйдү. Анын үстүнө ошко кете электе эле ага кызматтык батир берилди. Чындыгында бул жигит үчүн күтүүсүз кубанч болду. Головкин аны чакыртып, кызматтык батиринин ордерин тапшырып жатып, өзүң билесиң, ал жерде жалаң биздин тандалган адамдар жашайт. Мен дагы ошол үйдөмүн. Демек, эми кызматта эле эмес, турмушта да кошуна болобуз, деди жылмайып. Жоодар, бул батир сенин тынч жашап, үй бүлө курушуңа арналган куттуу чок. Ошко кийинки жумада жолго чык. Азыр бул үйдүн документтерин туурала. Эми сен ОГПнун борбордук аппаратындасың. Менин көз алдымда болгонуң сенин амандыгыңдын кепилдиги, деди башчы ага аталык камкордугун көрсөтүп. Жатаканада калып жаткан достору аны күжүлдөтө ичкен шараптар менен узатып жатып, эми үйлүү болдуң дос, эртерээк колуктал деген каалоо тилектерин айтышты. Бир аз күндөн кийин документтери толук колуна тийгенден соң кызматтык батирине жалгыз чемоданы менен көчүп келди. Бул 2 кабаттуу кыштан салынган атайын ОГПнын кызматкерлери үчүн курулган жапжаңы имарат болчу. Эл арасында мындай үйлөрдү чекистердин үйү деп аташчу. Батир жашоого ыңгайлуу бардык эмеректер жана буюмдар менен өкмөт тарабынан камсыздалган эле. Жоодардын батири 1-кабатта жайгашып, терезеси чыгышты көздөй карайт эле. Бул катар-катар келген жакшылыктарды ошко кеткенге чейин белгилеп коюш үчүн жаңы алган батирине өзүнүн эң жакындарын жана досторун гана чакырмай болду. Өзүнүн ниети боюнча Зияш, Жайнагүл жана анын курбусу Калычаны чакырмак. Коноктосууга кызуу даярдык көрдү. Жайнагүлдү кечеге чакыруу менен Зияштын жүрөгүн жаралап албайын. Бул кечеге чакырбай коеюн деп ойлоп, бирок экөөнүн ортолорунда баары бүткөн. Өткөн бир сезимдердин эмнесин ойлоп олтурайын деп кол шилтеп койду. Анын үстүнө жаңы батиримди Зияш досундан башка ким көрөт деп ойлоду. Ага кошумча 2 кызды эле кечинде жалгыз чакырып алганым өөн учурайт деп Зияшты да кошо чакырууну туура көрдү. Жоодар чыдамсыздык менен күткөн күн келди. Августтун аптаптуу алгачкы жумасы башталган. Каалга тыкылдады. Шашып барып эшикти ачса, Жайнагүл менен Калыча турушуптур. Жоодар адатынча Жайнагүлдү көрүп, апкарып шашып калды. Келгиле, киргиле кыздар. Жакшы жетип алдыңарбы? Эч ким жолдон тийишкен жокпу? Тийишсе түз эле мага айткыла, деп тамашаламыш болду. ОГПнын сиздей кызматкери бизге жакында жезде болгону турганда, бизге кайсы жигит даап катылат, деп салды Калычада. Алгыз жигиттердин тилин тапканга маш эле. Жоодар анын сайын маашырланып калды. Дасторкондун үстү дүйүм тамактарга толгон. Катардагы карапайым шаардыктар дүкөндөрдөн өмүр көрбөгөн чүйгүн тамактарга, баалуу ичимдиктерге жетиш жоодардай болгон чекист үчүн абдан жеңил эле. Күбөлүгүн көрсөткөндө эле калты аарыган дүкөнчүлөр складтарга катылган азык түлүктөрүн түгүн калтырбай алып чыгып алдына жайнатып ташташчу. Анын үстүнө алар атайын дүкөндөрдөн гана соода кылышчу. Жоодар көпчүлүктөн айырмаланып, кооз булгары куру бар саат тагынып, чет элден алдырган сакал алгыч менен сакалын кырынчу. Каалга 2 рет тыкылдады. Зияш келди го деп шашып барып ача салды. Зияш менен Галия туруптур. Анча келгенден кийин кызды кет демек беле. Аргасыздан киргиле төргө өткүлө демиш болду. Галия бул кечте жоодардын батиринен супсулуу, кара көздүү, жүзү жылдыздуу жапжаш кызды көрөм деп күткөн эмес эле. Жигитти жактырган 2 кыздын көздөрү тиктеше түштү. Коноктор жайланышып отургандан кийин жоодар Галияны Ташкентте бирге окуган таанышы экенин айтып өттү. Оба, укканбыз, деди Калыча тартынбай. Зияш агай менен жакын мамиледе экениңизди бүткүл Фрунзеде уудуу кеп болуп жатат. Айрыкча биздин медтехникумдагы студенттердин арасында кызуу кеп жүрүп жатат. Жоодар да Зияш да кап ушуну бекер айтып салды дешкендей томсоруп отуруп калышты. Ортодо бир заматта жымжырттык өкүм сүрдү.
Чындыгында биз Зияш экөөбүз жөн гана доспуз. Ташкентте да дос элек. Мынчалык оозго алынып кете турганыбызды билбептирмин. Галия бир аз тартынгансып, эмне дээрин билбей, өзүн онтойсуз сезип, жигит бүгүн өз үйүнө чакырткан бул сулуу кыздар ким болуп кетти дегенде ичинен эмне кылаар айласын таппай отуруп калды. Чынында ал бүгүн бул жерге чакырылбаган конок болгонун да сезип турат. Зияштын жумушуна кечкурун барган. Ал ага жумуш таап берүүнү убада кылган болчу. Жумушунан чыккандан кийин экөө чогуу ээрчишип басып калышты. Акын азык түлүк дүкөнүнө кирип сатып алаарга эч нерсе таппай куру кол кайра чыкты. Кыз анын эмнеге тынчсызданып жатканын сураган кезде Жоодардын жаңы алган батирин куттуктап, өрлүктөп бара жатканын айтты. Жок дегенде бир тоголок чайды дүкөндөн ала албай калганына бушайман болгонун билдирди. Эч нерсе эмес, досуңа акча деле берип койсоң болот да, белек алып кой деди Галия дароо эле. Өзүндөн да кетти, деди Зияш башын кармап. Ушул жерден күнүгө өтүп жатып алып койбоптурмун. Жоодарга байланышкан кызматтык батир тууралуу мындай сонун кабарды укканда Галия жөн карап турчу эле, аны дароо ээрчип алды. Зияш сылык жаны эмне деп кызды кайра артка кетирээрин билбей кала берди көрүнөт. Айласы жок Галия менен келүүгө мажбур болгон болчу. Жаңы батирдин ичин таң кала карап олтурган бул эки конокко Жоодар болочок колуктусун тезирээк тааныштырууну туура тапты. Буга чейин Жайнагүлгө дагы Зияш экөөнүн кан дос экенин айтып берген эле. Бул менин жанымды аман калып калган дарыгер кыз Жайнагүл. Таанышып алгыла. Болочоктогу колуктум, деди ортодогу ыңгайсыздыкты тезирээк ачыктагысы келген ниетте. Жанындагы анын курбусу Калыча. Жайнагүл кызарып жертиктеди. Галиянын өңү кубарып кетти. Бирок ал тез эле өзүн кармап, "О, андай эмесе жаштарды куттуктайт экенбиз, кана шарап бузбайлыбы?" дей салды. Эки жашка бакыт каалап куттук сөздөрдү айтыш Зияшка аябай оор болду. Эмнеге мен үйлөнөлү десем окууга барам дейт да, ал эми Жоодарга макул болду деген гана ой анын көкүрөгүнө тынчтык бербей жатты. Бирок көңүлү жумшак, ак көңүл жаны өзүн ойлобой эле досу Жайнагүл сындуу кызга үйлөнөрүнө кубанып калды. Акын Жайнагүл башында эле ага жок деген жообун берип, кызга жетпей калгандан кийин өзү бир топко кайгырып, ал тургай бир нече ай ичимдиктин артынан кубалап ичип жүрүп, жумушунан тил угуп, сөгүш алганда гана эсин жыйнаган. Азыр экөө үйлөнөбүз деп жатышса, каршы болууга акысы барбы? Тост артынан тосттор сүйлөндү. Каалоо тилектер айтылып, өткөн кеткен окуяларды эскеришти. Бирде күлүп, бирде кайгырышты. Бир топ убакыттан кийин Жоодар казанга салып былкылдата бышырып жаткан этти чыгараарда Зияш айтып калды. Бир топ убакыттан кийин Жоодар казанга салып былкылдата бышырып жаткан этти чыгараарда Зияш айтып калды. Тамак астында биз эркектер тышка чыгып келели, кыздар силер олтуруп тургула. Алар чыгаар замат Галия Жайнагүлгө жакын келип сүйлөй баштады. Демек, сиз Жоодардын колуктусу экенсиз да. Түшүнүктүү. Анын Ташкенттеги колуктусу Зебениса болчу. Абдан ажарлуу кыз эле. Жоодар ага укмуш ашык болчу. Тилекке каршы экөө чогуу болушкан жок. Зебо гүлдөй ачылып турган кезде Жоодардын айынан көз жумуп калбадыбы, деп шыпшына сүйлөдү Галия. Жайнагүл мелтиреп унчукпады. Канчалык билгизбейин десе да жүрөгү сыздап турду. Жоодар мурдагы колуктусу болгондугу тууралуу эч нерсе айткан эмес эле да. Күтүүсүз кабардан өңү боз матадай кубарды. Галия муну байкап турса да, билмексен болуп жүзүн буруп ашкананы көздөй басты. Коноктор эт жеп болуп үйлөрүнө тарашты. Кыздарды Жоодар жатаканага чейин узатып бармай болду. Ал эми Галияны Зияш ээрчитип кетти. Канчалык сыр бербейин десе да, жолдо бара жаткан Жайнагүлдүн көзүнө жаш толуп чыкты. Зебениса деген ким деп сурагысы келди Жоодардан. Бирок намысы жол бербеди. Эмне? Жигит кызга мурдагы ашыгы тууралуу айтуусу милдеттүү беле? Кыз эмне кылаарын билбеди. Ичи бүкөтүккө түшүп, ишеними үзүлдү. Караңгыда көз жашын көрсөтпөйүн деп, жигит менен салкын гана коштошуп жатаканага кирип кетти. Ошол түндө Жайнагүл бүтүндөй түндү көз ирмебей өткөрдү. Жоодарга ишенбөөчүлүк, ичтеги тынчсыздануу жана ошол капыс жолуккан Галия деген кыздын Зебениссо деп айткан сөздөрү баары жүрөгүнө орноп, сылдай оор болуп туруп калды. Жоодар болсо Галиянын келишине деле маани бербей калды. Анын оюнча Жайнагүл аны жакшы көрөт, демек кандай болбосун ак ишенет. Анын үстүнө Галия аны жакшы көрөрүн дасторкон үстүндө билгизген жок. Санаасы тынган Жоодар үйүнө бат эле кайтып келди.
Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасын уктуңуз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Кийинки бөлүмдөрдө окуялар абдан татаалдашат. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган биринчи бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрү эртеңден баштап жарыяланат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.